Сүрөткө түшүүгө болбой турган 5 нерсе. Сүрөткө байланыштуу көптөгөн ырым-жырымдар бар. Эгер ушуларды билип алсаңыз, келечекте олуттуу көйгөйлөрдөн алыс болууга жардам берет дешет парапсихологдор. Бүгүнкү күндө эстеликке сүрөткө түшүп коюудан эч ким качпайт деле. Ошентсе да фотоаппаратты колго алуудан мурда айрым учурларды билип коюу ашыкча эмес. Ал эми ырым-жырымга ишенесизби, ишенбейсизби, эрк өзүңүздө. Өзүңүзгө жана жакындарыңызга кырсык чакырбайын десеңиз, адистердин төмөндөгү сөздөрүнө кулак салыңыз. Биринчи. Уктап жаткан адамды тартууга болбойт. Бул айрыкча ымыркай балдарга жана бөбөктөргө тиешелүү. Анткени алардын жан дүйнөсү таптаза, эч нерсеси булганбагандыктан кара күчтөр үчүн жай болуп калышы мүмкүн. Экинчи. Күзгүдөн чагылган сүрөтүңдү тартууга болбойт. Көптөгөн диний окууларда күзгү терс энергияларды магнит сыяктуу өзүнө тарткан буюм катары сүрөттөлөт. Тагыраак айтканда, негативдерди чогултуп, өзүндө көпкө чейин сактоого кудуреттүү. Мындай сүрөттү ыргытып эле салыңыз. Үчүнчү. Маркумду сүрөткө тартууга болбойт. Бул өтө кеңири тараган ырым. Антпесе каза болгон кишинин жаны тынчыбай калат дегендик. Адам кайсы жерден үзүлсө, жаны ошол жерде кала берет. Эгерде колуңузда ушундай сүрөт бар болсо же тартып калсаңыз, анда аны өзүнчө сактаңыз. Төртүнчү. Көөдөй кара мышыкты тартууга болбойт. Ооба, айрым элде мышыкты үйдүн энергетикасын тазалоочусу деп билишет. Анын үстүнө эч зыяны жок үй жаныбары. Мышыктар сырткы күчтөрдөн корголгон эмес, ошондуктан жаман энергиянын таасирине бат киришет. Бешинчи. Урандылар арасына каралбай калган эски үйдүн фонунда түшүүгө болбойт. Аларда терс энергетика аябай күчтүү. Таасири сүрөткө өтүп, ээсинин жолун бууйт. Кокус ошондой фондо тартууну чечсеңиз, анда ал сүрөттү киши жашабаган имаратта, чатырда, киши көзүнө чалдыкпагандай жерге сактоого туура келет. Акырында эзотериктердин пикири боюнча сүрөткө байланыштуу бир нече эрежени сактоо кажет. Жаман мамиледе болгон кишиге сүрөтүңүздү бере көрбөңүз. Ошондой эле социалдык тармактарга жөнү жок сүрөттөрүңүздү жайгаштыра бербеңиз. Болбосо досторуңуз, жакындарыңыз гана көрө алгыдай кылыңыз. Анан дагы үйүңүзгө сиз жактырбаган же сизди жаман көргөн кишинин сүрөтүн көрүнө жерге койбоңуз. Андай сүрөт маанайды бузуу менен билинбей энергетикаңызды алсыратып коет. Булак сырдуу дүйнө.